Дагы бир жолу кутмандуу күнүңүздөр менен бүгүн биздин түшкү маанай бирүүсүн көрөрмандар деп бетер айтып койдум окшойт да, көрөрмандар. Бизде баягыда эле айтып кеткендей эле жекешкерлер, ырчылар, азыр коноом жекешкер деп тааныштырамбы же кодул деймби, ким деп тааныштырсам болот экен. Бизде шоумен, ырчы, тамада дей койчу, ушунча бир таланттардын ээси Манас Алыкулов. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Жакшысың бе? Рахмат, жакшы, өзүңөр. Баягыдай эле. Ушинтип сүйлөшөбүз отуруп алып, кенен кездетиндай. Жашырмай жок, уялмай жок. Түшкү маанай. Уктап калган күндөрдү ачык эле айтып, өткөндө келбей калган жерлерин айтып берсең болот. Эмне кылып жүрөсүз? Түшкү маанай, түз эфир. Бардык телекөрүүчүлөргө ысык салам. 7 каналдын көрөрмандары көптөн бери түз эфирге чыга элек экем. 5 жылдан ашып кетиптир уже. Неге бул жылдыз болуп кеткендикке ушундай болуппу же? Жок, жылдыз болуп кеткен эмес, наоборот, мындай жылдыз эмес болуп кеткендиктенби билбейм. Түз эфирге көптөн бери чыга элек экем. Азыр кичине толкундан атам, анткени азыр 7 каналды миллиондогон адамдар көрүп атат да. Кыргызстанда 7 миллион болсо, ошонун 1 миллионду көрүп атат деп ойлоп атам да, анткени туура эле ойлоп атасыз. Туура эле ойлоп атам. Анткени бул канал азыркы тапта өтө күчтүү каналдардын бири. Ошон үчүн комплиментиңизди кабыл кылдык. Толкундан атам. Туура эле. Сизди ким катары мындай кодул катары таанысак болобу же тамада катарыбы же ырчы катары деги кимсиз өзүңүз? Көбүнчө шоумен катары таанысаңыздар болот. Шоумен ичинде ырчылык кирет, кодулчулук кирет, алпарчылык кирет. Шоумен деген сөз ушундай баардыгын камтыган бул сөзбү? Жаңы ойлоп табылган сөзбү же? Бул эми шоумен деген бул Америкадан илгери 1877 жылы табылган сөз. Шоумен деген бул эми мындай күтүлбөгөн жерден мындай шоу жасап, күтүлбөгөн жерден бир уюштуруп жүрүп. Сиз ошол кайсыл жерден шоу жасай бересизби? Күтүлбөгөндө өтпөйсүз, бирок кайсыл жерден күтүш керек да ошол нерсени? Шоумен мындай билбейм, өзүнүн илхому келгенде. Сиз кайсы убакта келет илхомуңуз? Илхому маанайды ачканда. Тойго заказ алганда. Подача бергенде алпарчылык ушундай. Баягы той ээси чалып калып, могу күнү той эле деп баягы алдын ала акча салганда илхом келет экен да, ошол убакта. Туура эле суроо берип атамбы? Илхом любой жерден келет. Любой жерден. Ырчылык. Ошол шоумен ичинде дедиңиз, Ооба. Эмнеге ырчы болуп калдыңыз? Ырдагыңыз келиппи? Мен өзүм негизи биринчи акча тапканым бул кабактарда музыкант болуп иштечүмүн, ырдап. Ошо менен биргеликте алып кетип. Алма сабагынан алышпайт деп кыргыз айтылат эмеспи? Сиздин атаңызды чоң улуу устат катары, чоң кудул катары, Кыргыз Республикасынын кошкон салымы чоң адам катары билебиз. Атамдын жолун улантайын деген максаттабы, же болбосо бул ар жакта талантпы, атадан калган? Эми кандай десем, атам биринчи каршы деле болгон эмес, каршыда болгон да. Бирок бул баягы талант экен да, атамдан неме баягы өзүңө жаккан жумушту кыл дейт го. Өзүмө жаккан жумушту кылып келатам да. Бул атамдын жолун улуп атам. Убагында кичинекейимде билбейм ким болгум келчү, бирок кийинчерээк атамдар менен чогуу жүрүп ошол жолду тандап кеттим. Өзүмө жагат. Билим жагынан алып келе турган болсок, балким ушул чөйрөнү окуп өткөнсүз. Филармонияда окугам, искусство институтта окугам. Демек, документиңиз менен диплому бар артистсиз? Диплому бар. Мен келечекте филармониянын директору боло алам да. Кудай буйрса. Кудайым буйрса. Тойдон тышкары эмне иш кыласыз? Тойдон сырткары реклама тартам. Вайн деп коет ошол нерсе. Вайн сыяктуу блог тартам. Бул эми неме катары кетет да, хобби. Анча-мынча көбүнчө ресторандарды реклама кылам. Ошо менен бир аз акча табам. Мындай суроо бергим келип атат. айтайын деген суроом. Тойдон
көрүп калып атат сизди. Тойдон чыккарга чейин бир убакыт болгон. Сизди клиптен деле көрүп калчубуз, тияктан деле көрчүбүз, бияктан деле көрчүбүз анан. Акыркы учурда айтып 5 жылдан бери эфирге чыга электим депчи. Бул убакыттын тардыгынан айтайын деген. Той көп болуп кеткендигине байланыштуубу? Жок, той болуп кеткенине байланыштуу деле эмес, эми баягы эч ким чакырган жок. Эч ким эфирге чакырбайт. Кеч айтып калдыңыз. Атам деген эгерде бир иш кылбагандан кийин же шоу жаратпагандан кийин эфирге чыкпай жүр деп айткан депчи. Ооба, неме атам ушундай айтып калчу. Бир нерсени кыйратып коюп эс ал. Бир нерсени кыйратып коюп, анан кийин эфирлерге чык дечи да. Анан ошол баягы азыр эми эфир демекчи, баягы эфирди азыр көп адамдар мурункудай көрбөй калды да, сөзүн ачыгын айтканда. Азыр соцсор бар. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube ошонун баардыгы телевидение болуп калды. Бирок ошол учурда биздин маегибиз YouTube каналга чыгат болуш керек деп ойлоп атам. Ооба. Вот ошондон бери чыга элекмин, көп болду, 5 жыл болду го. Неме бирок түз эфир эмес, түз эфирге чыга элегиме 5 жыл болуптур да. Мындай немелерге, программаларга катышып жүрөм. Азыр таматларды көбүнө ушунтип кетти. Шакирт деп коет эмеспи? Мен устат болом, бул мен шакиртим болот деген бир нерсе пайда болду го. Сизде канча шакиртиңиз бар? Манас бекенин шакирти болом деп бир той алып барып жүргөн балдар барбы? Эми андай десем, анчалык деңгээлге жете элекмин шакирт тарбиялаган. Сизди туурап балким, сизди тамада болгусу келет. Бирок балдар көп, аябай. Азыркы тапта мыкты тамада мыкты алып барчу болуп аткан балдар бар. Бирок укмуш мен устатымын деп айта албайм. Ал сөз аябай улуу сөз, чоң сөз, ошондуктан жөн гана жардам берем да, жардам берем. Мындай тамадаларда ушундай нерсе бар. Жалгыз башына 5-6 жардамчысы бар. Бирөө белегин алып келип берип турат, бирөө микрофонду кармап турат, бирөө атайын мобилограф деп коет, телефонго тартат. Сизде да ошондой эми азыр командабыз деп коет. Азыр эми замандын талабына ылайык неме болуп калбады азыр. Мобилографтардын заманы болуп атпайбы? Мобилограф деген бул видео тартып, кооз кылып, монтаждап, көз жоосун ала тургандай кылып, элге мындай жакшы көрүнө тургандай кылып, сапаттуу видеолорду ошо орусча айтканда на месте тартып, на месте чыгарып калышканда, бул дагы баягы алып барчу не только немелер, ырчылар дагы бар. Азыр керек болсо саясатчыларда дагы мобилограф бар да. Мен мисалы бул айылга бардым, бүгүн бул мектепти ачтым деген ушундай видеолор чыгарып, отчеткаттар. Азыр ар биринде мобилограф бар. Жана ошондой эле ар биринде менде командамда мен менеджерим Зарина, жана ошондой эле жардамчым звукорежиссер, жана ошондой эле театрдын актёрусу Арген Карагулов. Биз жумушта үчөөбүз эле ар бирибиз 3төн жумуш аткарабыз. Вот ошол Арген и музыкант дагы, мобилограф дагы баарына жетчү. Көп эле жерден көрөбүз. Биз жалгыз эле тамаданы көрөм да мен мисалы. Белегинде өзүл берет. Бардыгына өзү жетишет. Программаны эч ким түзүп бербейт ага. Өзүнүн бардыгы жалгыз жетишет да. Анан команда деген нерсени бул баягы менеджериңиз балким ушундай айткандай бир команда болуп иштейбиз. Анан акча жагына келгенде кандай болуп калат? Бергиң келбей, минтип бир колуң менен катуураак кармап сөп бөлүшкөйт команда менен. Ооба. 2013-жылдан баштап мен досумду өзүм чакыргам жумушка жардам бер деп, жардамчы катары, менеджер катары. Ошондон бери иштеп келем. Мен бул колду узартат, жумушту жеңилдетет. Баягындай той элери мен мисалы артист деген, алып барчу деген менен баягы алып баратканда мен мен ойлошум, концерт болобу, той болобу, башка иш-чара болобу алып баратканда мен ошол жерде эле ойлойм, менеджериме, той элери же болбосо ушу иш-чаранын уюштуруучулары айтып турат.
Ал менеджер болсо мага мындай бир убактап айтат да мындай депчи. Вот ошол кол узартат. Бул эми жакшы эле көрүнүш, жакшы эле нерсе. Анан ар бир айлыктары бар. Айлыктар бир 60 миңден 100 миңге чейин алышат. Тамадалар менен байланышсаң, аты чыга эле келет. Тааныйт өзүн, кыска аудиториясы бар анан. Телефонду менеджер алып биринчи алып. Кимдин суроо менен кайрылаттыңыз эле, мен айтып коеюн, азыр уктап тургандан кийин. Анан мен ушундай жеке иштермен айрылаттым эле десең, биз номерин бере албайбыз, сиздин номерди берип коебуз деп бир жума өткөндөн кийин деле байланыштырбайт. Бул баягы тамада тажап бүтүп же деп телефондон анан ушундай кадамдар барабы? Өзүңүз жөнүндө айта кетсеңиз. Өзүм жөнүндө айта кетсем, ооба мен менеджер алат, бирок мен номерим билбейм. Мен номерим Кыргызстан жарымында бар го дейм. Мага баары эле түз эле чалышат. Мен тааныгандар, мен издеп тааныбагандар баягы иш чаралар менен менеджерим сүйлөшөт. Анчалык эле Америкада жашабайбыз да, же Россияда жашабайбыз. Мен укмуш жылыз болуп кете тургандай. Ар кандай учурлар болот. Эми мен ойлойм баягы жаңы сиз айтып атпайсызбы, баягы жаңы чыгып аткан тамадалардын да немеси менеджери анан ушундай деп. Балким алар образда жашашат ушундай. Мен мисалы жан дүйнөмдө Америкос болгум келет да, мындай образда жүрүм келет ушундайчы. Бирок болбой эле кыргыз экенбиз да. Досуң чалат. Мисалы ошол эле сиз чаласыз. Анан мен номерим бардыгында эле бар. Бардыгы эле. Мындай нерсе бар тамадалардачы. Ырчыларды баарын тизип коет да, той өткөзүп аткандачы. Мен программам бар, ал программадан эч убакта аттап кете албайм. Тем эле Кыргыз Республикасынын конституциясынан дагы бийик көргө көрөт. Анан ырчылар күтүп турат, азыр мени кой берчи деп ушул нерсе. Тамадалар каталышып ушу тамадалар. Тамадалар абдан көп. Ырчылар да абдан көп. Ар бир тамадан өзүнүн программасы болот. Баягындай протоколу болот. Ошо менен иштеп көнүп калгандар бар. Ырчылар болсо эрте келип алышат да. Мисалы бир ырчыны саат 10го чакырсаң, ал 9:30 келип, мен кетишим керек эле деп, тиги тамада балким ошол 10го ылайыктарган ошо ырчынычы ылайыкташып чакырган. Ошондон улам балким күтүп калса керек, тизилип калса керек. Бизде андай учурлар деле болбойт. Мен келген дароо эле кое берем. Сиз андай ырахат албайсыз ырчылар тизип койгондон, Жок, ырахат. Кеңеш катары эмне деп айтып атыңыз? Тамадалар андай кылбагыла кое бергилер чыгарды. Чыгым кеңеш катары айтканда баягы азыр биз немеге өтүп атабыз да, баягы убакыт саатка так жүргөнүчү. Мисалы бизде тойлорду 5ке чакырсаң конокторду немеге келишет саат 6га келип 7де баштасак, анан ар биринин убактары болот да. Мисалы саат 8ден 8:30га чейин биринчи антракт болуш керек. Ошол учурда ырчы болгон жакшы да, мындай ырдап элдер бийлеп дальше антракт болуп кеткен. Ал эми экинчи антракт саат 10до болот да. 10до. Саат 8деги ырчы шаңдууда болуш керек. 10до ырчы мисалы шаңдуу ырлары менен антрактка чыгарып кетиш керек. Ал эми ушурда саат 8ге чейин бийчилер же болбосо баягындай опера ырдаган же народный ырдагандар 8ге чейин же 10го чейин келип ырдап кетсе абдан ыңгайлуу болот да тамадаларгачы. Кээрлер ар кандай келет, народный ырдагандар же опера ырдагандар саат 10го келип алып кой бер деген ар кандай болуп калат да. Бизде андай учурлар деле болбойт. Биз айткан убакка келишет ырчылар. Кээде форс-мажорство болуп калат. Ар кандай ситуация. Мындай нерсе бар да, ар бир тойдо эле болот болуш керек. Кайын эжеси келип алып, мен ырдамакмын азыр деп ырчылар турса, анан ырдап кое койсоң, бир таарына турган сөздөрдү айтып, аларга убакыт кайсы убакта бөлүнөт антракттан тышкары? Мен той ээси менен тойго чейин алдын ала сүйлөшөбүз. Андай баягы чындыгында тойдо отурган коноктордун чындыгында аябай мындай таланты бар, үнү жакшы ырдаган коноктор бар. Кээ бир ырчыларга караганда ошол конок ырдаганда элдер катуураак кол чаап суранышат. Ошондой коноктор болсо ырдатабыз, угуп көрөбүз. Андай учурлар деле көп кездешпейт. Болгондо программа менен бир жетине ырдатып коебуз да. 3 сааттык чектөө деп өткөндө тамадалар чогулуп ушундай сөз болду. Анан ошондой бир сөздөр айтылып калды. Баягы 6-7 ырчы ырдалып жүргөн тойлордо мындан кийин экилер ырчы ырдап калышы мүмкүн.
Себеп дегенде программанын тамадан программасы 3 сааттын ичинде толуп калыш керек. Тостордун баары ошонун ичине айтылып бүтүш керек да анан ошондо ырчылар эмне кылат? Калган ырчылар. Негизи бул болбойт го дейм азырчы. Буну кылыш үчүн аябай бир башкача бир президент өзү килишип, өзү мындай баш көз болуп, ошо тойдогу ысыраптарды азайтып, ошол эле ырчыларды азайтып, убакыт саатын азайтып, неме кылыш үчүн бүт элдин баары ошо макул болуш керек да. Ага чейин мен ойлойм да, бир 10 жыл ошол эле программа менен, ошол эле убакыт саат менен иштейбиз го депчи. Ошол эле жылкы дети деген саатта. Анткени биринчи баягы үлгүлүү той кылып, мындан 5-6 жыл мурун Мирбек Атабеков байкебиз бизди конокко чакырган. Ошондо үлгү болсун, баягы ысырап болбойлу деп жылкы сойгон эмес да. А биз жылкыны күтүп атканбыз, анан кийин бешбармак келип калды. Бешбармак эт качан келет деп күтүп атабыз да. Десек тамада айтып калды: урматтуу эл журт, Атабеков акчасын деле аяган жок. Жөн гана үлгүлүү болсун деп жылкы сойгон жок бүгүн. Ошол жылкы 90 000 сом болот экен. Ошол 90 000 сомду бата дагымда тийсин деп жетим балдар үйүнө которулду. Буга кандай карайсыңар дегенде элдин баары кол чабырды. Анткени бешбармак жердин ага чейин тамак, тоок, балыктар эми курсаң ток да. Анан кийин элдин баары кол чаптı, колдоп, сон болот экен деп туруп, анан кийин биздин кесиптешибиз Самат Муратбековичпи же Минурбу экөөнүн бирөөсү той берет да. Той бергенде алар да ошо Атабековдон кийинки эле жылкы сойбойт. Анан ал жакта да угуп калдым, жакшы болду депчи. Анан кийин мен той берем. Балама тушо той берем, биринчи балама тушо той берип, жылкы сойбойм. Тоже ушундай тамада айттырам. Жылкы сойгон жокмун. Ошо түшкөн каражатты муктаж үй-бүлөлөргө которуп койдук дегенде элдер кол чапкан. Анан кийин айлар өтөт, жылдар өтөт. Анан экинчи балалуу болуп, анан экинчи балама да тушо той өткөрүп атканда элдин баарын конокко чакырсам, өзүм эле кесиптештерим, өзүм эле жакшы тааныштарым неме деп айтыптыр да. Биздин тойлорго келгенде жылкы соет бекен? Жок, биздин тойлорго келгенде биздин этти жеп кет, жырдап, то есть ичип жеп кетти биздин этти жегенден кийин, неге мындай деген сөздөр. Анан кийин манас той берип атыптыр, анда биз өзүбүз үйдөн эт бышыра баралык деген мындай тамашачын каралаштырып эметкенден кийин мындай болбойт экен дедим да. Мындай булар ушундай экен деп баягындай ар кандай адамдар болот экен. Ошон үчүн мен ойлойм да, буга да көп убакыт бар го депчи. Ак пакет, көк пакет деп коет эмес, ошол нерсеге калыптанып калган экенсиз. Мен Европада бир кызыктуу окуя айтып берейин. Ошо той боюнча Европага барып аябай суктанып карап, көчөлөрүн карап, чаң жери жок, сонун таптаза өнүккөн, элдердин айлыктары жакшы, баардыгы маанайлары бийик, сонун күлүп жайнап жүрүшөт. Анан кийин биздин кыргыз эжекебиз 25-30 жылдан бери немецке тийип алып, ошол жакта жашап жүрүптүр. Анан немис менен жашап жүргөндө мен айттым да, эмне мынча бияга өнүккөн дегенде, немис бир сөз менен эле мени неме кылып койду да. Анткени биз силердей той өткөрбөйбүз да деп салды да. Биз силердей той өткөрбөйбүз депчи. Силер айлыгыңар $300 экен. Бирок бир айда 10 тойго чыгышат элдер баары. Ошон үчүн өнүкпөй атасыңар деген сөздү айтты да. Болгон таптанышты той бересиз. Ооба, Германияда болсо немистер бир 15-20 адам менен эле той өткөрүп коюшат экен да. Анан фуршет менен өткөрүп коюшат экен, биринчи, экинчи тамак менен эле. Бизде тойлорду неме кылса болот да, мындай. Шорпон самсыз жок берип койсо эле таарынып самсыз жок деген жок. Ооба, анткени ар бир тойдо биздин тойдон самсыз жеп кеткен деген сыяктуу сөздөрдөн кийин коруп калдым да. Анан бирок андан кийин той өткөргөн жокмун. Өткөрдүм, бирок мындай үйгө эле аялымдын туугандары, апам туугандарын, анан 5-6 жакын досторум эле чакырып болду.
ушундай эле той өткөрүп калдым азыр. Кийинкиси мындай чыныгы туугандарың мындай бат ойра тургандар эле гана келди да. Сиз энеңиз Гүлжигит мырза жөнүндө сурагым келип атат. Өткөндө Instagram баракчалардан көрүп калдым. Азия оюндары барып келди окшойт. Кандай ийгиликтер жаратып келди? Канча күнгө барып келди? Анан каяка барып келди? Кыскача айтып кетсеңиз. Кыргызстандын тарыхы боюнча экинчи жолу чемпионат Азия болду. Азия өлкөлөрү боюнча азыр чемпионат болуп атат. 2019 жылы биздин кыргыз курама командасы жакшы ийгилик жаратып, биздин футболубуз FIFA рейтинг боюнча бир кыйла алдыга озуп чыккан. Анан кийинкиси мынакей ушундай жакшы ийгиликтер жаратып атып, Азия кубогуна экинчи ирет өтүштү. Экинчи ирет өтүп, ийгилик жарата албай калышты да. Футбол көрөрмандар, футбол сүйүүчүлөр анын баардыгын билет. Ошо ийгиликсиз кайтышты. 3 оюн болду. Мен да өзүм да барып келдим. Көрүп келдим. Катар мамлекетинде Доха шаарында өттү. Азыр күчтүүлөрү калды ушу Австралия, Япония, Кореяларчы. Иран, Ирак, Өзбекстан өттү, Тажикстан. Күчтүү командалар калды. Эми келечек алдыда буюрса дагы жакшы болот. Сиз ушу түштө эле турат белеңиз негизи же бүгүн эфир үчүн эле эртерээк туруп коеюнчу деп план берип отурдуңузбу? Жок, мен негизи чыгармачылык адамдар көбүрөөк уктайбыз негизичи. Бирок баягы уйкунун эмеси 8 саатта кеч жатабыз да. Ошондон улам баягы уйкунун планын 8 саат толтуруш үчүн келип уктап барганда болот. Эми баягы эртең менен балдарды садикке жеткирип коюп кайра уктап. Бүгүн кыскасы ошол уйкуңузду толуктай албай калдыңыз, бирок туруп келдиңиз бекар. Жоопкерчиликтүү адам катары өзүңүздү көргөзүп. Ушул жерден жакты келди. Анан сизге терең ыраазычылык билгизеткенбиз. Анан кыргыз элине болгон өзүңүздү бир каалоо тилегиңизби же сунуш пикириңизби же куттуктооңузбу айтып кетсеңиз болот. Сизге микрофон бердик эркин. Программа аяктап калды окшойт, Бүт эле сиз сүйлөп салбаңызбы? Суроолор берип жетише албай калды. Эми урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу кыргыз эли, Кудайым буйрса, ар бир үй бүлө бактылуу жашайт, бай жашашат буйрса, ар биринде жүздөрүнөн жылмайып кетпей, эки дүйнө бактылуулук жана дүйнө кыдыргыла. Дүйнөнү кыдырып, биздин Кыргызстаныбызга туристтер көп келип, Кыргызстаныбыз гүлдөп, өсүп, жолдор асфальтталып, тротуарлар жакшы салынып, ар бир жерде асфальт болуп, ар бир жерде газ болуп, Бишкек шаарында смог болбой, таза абада жашайлы, баарыбыз бактылуу бололу. Рахмат, сизге да ушундай болгон убактыңызды бөлдүңүз, келдиңиз, жакшынакай бир кыскача болсо да маек бердиңиз. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Биз болсо коштошпойбуз. Бизде ушундай болгон бир таланттуу атанын уулу десек болот. Манас Салыкулов келип биз менен болгон жакшынакай бир каалоо тилектерин, өзүнүн чыгармачылыгында болуп аткан нерселерин бөлүшүп кетти. Биз болсо кийинки конокко чейин убактылуу коштошобуз.